Allah Taala'm senin жүрөгүңдө нерселерди угала. Çok. Birinci жолу жолуп салып келсем, мен да биринчи жолу салатам жолукту Умрадан барып келгенден кийин. Мындай кылып кеттик. Оронсоң болот. Мунун үстүнө кепка да кийсең болот. Историяңызды көрүп калдым. Ошентке жолугун салмайынчы биринчи дедим анан. Адамдын гана көркү чүпүрөк болбостон жада калса, биз жакшы көрүп жеген жемиштердин кабыгы да болот. Анын кабыгы ар кандай кырсыктардан жок болуп кетүүдөн же кургап калуудан сактап турат. Алыс барбай эле баалуу таштарды деле карап көрөлү. Мисалы алтын, күмүш өңдүү кең байлыктар, деңиз түбүндөгү кездешчү акак, бермет өңдүү асыл таштарда терең катылган. Эгерде ал жер үстүндө эч кандай коргоосуз эле чачылып жатса, баалуулугун жоготмок. Демек, ар кандай баалуу таштардан кымбат турган аяк затынан өз абийирин, ар намысын, сулуулугун жаап жүрүшү эң эле туура экен. Болбосо анын кымбаттыгы кайда? Азыркы тапта ыйман кийим менен өлчөнбөйт. Дегендей мындай деп сөз баштаган кейбир акылдуу сынгандар мындай сөздөрдү билбестик же маалыматсыздык себептүү деп айтамын. Тилекке каршы диний сабатсыздыктан ушундай сөздөр айтылат тура. Албетте биз кыргыз кызы, кыргыз айымы болгондуктан сөзсүз түрдө эле араб элинин, түрк элинин же пакистандыктардын формасы болууга тийиш эмес. Улуттук оймо чиймелерди түшүрүлгөн жолуктарды биз кыргыз айымы болгондон кийин кыргыз жолуктарын кийсек дагы болот. Хиджаб десе эле сөзсүз эле араб элинин, түрк элинин же пакистандыктардын формасы болууга тийиштүү эмес. Оронууда бул уяттуу жерлерди жабуу болуп саналат. Ал эми аялдын уяттуу жерлери анын жүзү, колунун учунан баштап жана аврат жерлери. Бүгүн 26 февраль 2022 жыл. Мына ушул Умрада зыяратыбыздын акыркы күнү. Ушул жерге ар бир мусулмандын, ар бир зыярат кылат элем, умралык жасайт элем, келет элем, табак кылат элем деп Аллах Тааламдын мээримине бөлөнүп жана ошондой эле ишенген инсан келишин тилеймин. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдөн дагы окуп жаткан намазыңыздар кабыл болсун, ар бир дуаңыздар кабыл болсун. Аллах Таалам өтө мээримдүү, өтө кең пейил. Келем деген ар бир пендени бул жака эгерде келем деген ниетине дагы бир аракетти кушсо эле жол ачат деп ишенемин. Келиңиздер, жакындарыңыздарды, ата энеңиздерди алып келиңиздер. Аллах Таалам баардыгыбызга мына ушул жерге келип зыярат кылганга насип кылсын. Жана ошондой эле бир эле ирет эмес, бир нече жолу келген мусулмандардан бололук. Толугу менен бир гана дүйнө жүзүнө тынчтык каалап, кимде ким ооруп жатса, оорусуна шыпа берсин. Ошондой эле көз өтүп кеткен биздин баардык чоң ата, чоң апа, кимдин ата энеси өтүп кетсе, жакындарынан бири өтүп кетсе, Аллахым бейиштен, жаннаттан орун берсин. Жана ошондой эле ошол видеону көрүп жаткан, угуп жаткан ар бир мен ошол мусулманга кайрыларым. Мусулман мусулманды көргөндө коргойт дейт. Мусулман мусулманды көргөндө мээримин төгөт дейт. Эч кандай түшүнбөстүк, ызы чуу, уруш, талаш бизде болбосун. Дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Жана ошондой эле Кыргызстаныбызда Кудайдан корккон, Аллахтан корккон бийлик башчылары жакшы иштерин жасап, элибизге көптөгөн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзсүн. Аллах Таалам элибизге береке берсин. Аллах Таалам жакшы бийлик башчыларын жакшы иштегенге жолун ачсын. Амин.